урматтуу коллегалар, биз ачык асман менен эмнени табабыз, эмнени жоготобуз? Биз эчтеке жоготпойбуз. Бүгүнкү болуп аткан ушул бүгүнкү кандай абалда болсо, ошодон жаман болбой жакшы болот. Рейстер көбөйөт. Биз через Кыргызстан уча тургандар. Жаңы рейстер ачылат. Туристтердин потогу көбөйөт. Кооптонуу пайда болуп атат. Ички каттамдар банкрот болот деп. Ички каттамдарга биз мамлекеттик жактан көп жолу айтылды, жардам берсек болот. Налогдон бошотсок болот. Ошол эле аэропорттор байыйт азыр рейстер көбүндө. Алардын ички каттамдардын взлет посадкалардын ошолордун ставкасын азайтып берсек болот. Бул өкмөттүн колунда, мына биздин колубузда. Ал дагы жетпеген болсо, кошумча бюджеттен акча бөлдүрүп берсек болот. Ички каттамды жөнгө салып, ички каттамды сиздер көпчүлүктөр шылтоо кылып атасыздар, туура эмес. Биздин компаниялар чоң компаниялар менен конкурент боло албай калышы мүмкүн. Биз конкурент боло албай калат деп эмне үчүн биз мамлекетибизге киргизбей монополия кылышыбыз керек? 21-кылым бүт дүйнө тез ылдамдык менен алдыга жылып атат. Биз эски түшүнүк менен дагы деле отура беришибиз керекпи? Ачышыбыз керек эшикти. Эртең эле ушул ачык асман ишке кирсе, элдин бардыгы келип алат деген мен алысмын. Басып кетет Кыргызстанды деп. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Но бирок көбөйөт. Элге жакшы болот. Через Москва же через Стамбул флайдва 3 направлениеден башка жок азыр бизде. Бул көбөйөт эле. Европага же Стамбул менен же Москва тетири жүрүп бул жак менен кетип. Прямой учсак неге болбойт? Туризмге жакшы болот. Анан бизнеске жакшы болот. Бизде кара жолдон башка бардыгы жок. Темир жолубуз жок, деңизге выходубуз жок. Аба жолду хотя бы ушуну калпына келтирип албайлыбы? Жок дегенде ушуну. Ушуга эмне үчүн туура эмес маалыматтарды берип атабыз? Ички каттам, ички авиакомпанияларыбыз банкрот болот, эч ким ушуга туура эмес. Айтып атканыңыздар туура эмес. Эски түшүнүктө 20-кылымда жашап атасыңар силер ошонтип айтып аткандар. Көзүңөрдү ачып кичине алдыга карап жылайлы, урматтуу коллегалар. Туура эмес. Лабиринт эткен ушу маалга чейин ушуларды кармап келип ошактан бир окаттар болуп келген. Ага уже бөгөт коюш керек. Токтоду, ал заман бүттү уже. Рахмат.